Кутман кечиңиздер менен, урматтуу мен сүйүктүү угармандарым, менеджерлер, кандайсыздар? Жылдыз, Бактыгүл эжеке. Кош келиңиздер. Бир аз күтө туралы, ага чейин сүйлөшө туралы. Бүгүн бизде мастер-класс, билесиздер. Ким мастер-класска биринчи жолу катышып жатат, бир деп белги коюп коюңуздар. Нуриз эже, кош келдиңиз. Көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз го. Асанбаева Найзи, Азамалтсың алтын кыз дейт. Торталина Бурул. Тан жакшы бир дейт. Лагман дейт. Лагман, бүгүн лагман темасында сүйлөшпөйбүз, бүгүн сатуучу боюнча сүйлөшөбүз. Менин баракчам өз негизи. Силерге түшүндүрүп өтөйүн. Биздин команда азыркы учурда сатуу менеджерликти окутуп, үйрөтүп, курс ичинде курс сатууну биз киргизип жатабыз. Бул жаңыдан түзүлүп жатат. Азыр буюрса 3-чү потогун ачабыз жакында. Бүгүн мастер-класста өзгөчө жаңылыктар менен да бөлүшөм. Азыркы учурда аябай жакшы мындай иш алып барып, аракет кылып, үйдө отуруп иштегендер да болуп атат. Ошон үчүн биз эң негизгиси азыркы замандын талабына ылайык өзүбүз дагы өсүшүбүз керек, өзгөрүшүбүз керек дегендей. Бир аз күтөлү. Бүгүн бизде мастер-класс, бирок реклама аз кетти. Группаларга балким азыраак кирип калышыңыздар мүмкүн. Ким кайсыл жактан кошулуп жатат жана азыркы учурда кесиби боюнча ким болуп иштейт? Эгер үйдө олтурсаңыз үй кожойкесимин деп жазыңыздар. Эгерде бир кандайдыр мекемеде иштесеңиздер, сөзсүз мекемеңиздерди жазып коюңуздар. Врачмын же мугалиммин, дагы кимсиздер, повармын дегендей жазып коюңуздар. Бүгүн сиздер менен 30 мүнөттүк эфирде өзгөчө темаларда сүйлөшөбүз. Суроолоруңуздарды даярдап туруңуздар. Ноокаттан дейт. Бишкектен. Жазыңыздар, жаныңыз активдүү болуңуздар. Үй кожойкесимин өзгөндөнмүн дейт. Азаматсыздар. Азыр заман ушундай да, сиз ааламдын кайсыл бурчунда болсоңуз деле, азыркы интернет агымы аркылуу биз түрдүү платформаларда түз эфирлерге катышып, сабактарды билим алып, өзүбүздө практикада колдонуп, ошонун негизинде иш алып барсак болот. Пенсия акталады. Айсалкын эжеке. Азаматсыз, өзгөчө пенсияда апаларга да ыраазычылык билдирейт, себеби менин курсумда өзгөчө 65 жаштагы эжекелер да окуп атышат. Акушеркамын дейт, Назикайым. Үй кожойкесимин дейт. Бул жерде эң негизги нерсе үй кожойкелерине байланыштуу да. Үй кожойкелери көбүрөөк үйдө болушат. Көбүрөөк үйдө баягы убактысы кененирээк десек болот да. Жөн жумушта иштегендерге караганда үй кожойкелерине бир аз убакыт бар. Болгону убакытты туура пайдаланып, ошол биз киреше кантип табыш керек, үйдө олтуруп эле кантип киреше табыш керек, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Анан эгерде кимге кызык болсо, мен азыр сториске опрос чыгарам, ошол жакка катышып, группада сөзсүз түрдө практикадан өтсөңөр болот. 3 күндүк сабак мастер-класста силер өзүңөрдү сынап көргүлө. Акысыз эле, ал жакта деле. Анан сөзсүз түрдө сиздерде сиз сатуучу боло аласызбы же боло албайсызбы, ошол боюнча дагы бизде өзүңүз эле жыйынтык чыгарып коесуз. Баштай берели анда, Жаңыдан кирип аткандар барбы? Жаңыдан кирип аткандар бир деп коюңуздар. Өзүм жөнүндө тааныштырып өтөйүн.
бир аз күтөт окшойбуз, улам көп атасыздар. Бул сатуу менеджерлиги кимдер үчүн десеңиздер, бул менеджерлик сетевойдо иштеген эжекейлер айымдар үчүн, үй кожойкелери үчүн, кошумча киреше табам дегендер үчүн, студенттер үчүн, окуучулар үчүн, деги эле акча табуунун онлайн тармагына өтөм деген айымдар, мырзалар үчүн да. Эгерде ким ушул тармакты үйрөнөм десе, анда сөзсүз практикадан өтүп, жасап, көрүп, сатып, акча тапса болот. Бул баягы сиздердин кыймылыңыздарга эле жараша болот да. Жакшы, Кудайга шүгүр, Фатима. Жаңыдан кошулуп аткандар бар экен, мен өзүм жөнүндө тааныштырып өтөйүн. Аты жөнүм Жазгүл Тойчубекова. 36 жаштамын. Азыркы учурда кесибим боюнча мугалим. Азыркы учурда сатуу менеджерлик курсунун авторумун. Сатуучу бол деген курс азыркы учурда түптөп атамын. Бул жерде биринчи, экинчи поток бүттү. Буюрса үчүнчү потокто жакында старт болот. Орозо айында деп биз атайын скидкалар менен айымдарды окутуп, кайра эле өзүбүзгө курс ичинде курс саттыруу менен жумушка кабыл алып жатабыз да. Көпчүлүгүбүз баягы онлайн тармак десе эле бизге алыс угулат. Бирок барып бардыгыбыз ушул тармакта иштеп калабыз. Ушул тармак менен акча таап калабыз. Мына алдыңкы иштеп жаткан айымдар аз миллиондогон, миллиарддаган акчаларды онлайнда табышат да. Эми биз ошондой онлайнда иштеген айымдардын катарын толуктап, биз өзүбүз да киреше булагын түзүп алсак болот. Бул биздин биринчи канчанчы булак акчабыз болуп калат ошондо. Меникинде азыркы учурда экинчи булак акча болот. Мындайча айтканда, биринчи бул өзүмдүн кесибим боюнча иштеп акча тапкан болсом, экинчи жумушум бул сатуу тармагында онлайнда акча табамын. Экинчи эми барып үчүнчү, төртүнчү булактарды да ачса болот. Бир нече ар бир айымда азыркы учурда убакытты туура пайдаланып эле бир нече акча табуунун жолдорун өзүңүздөргө коюп алсаңыздар болот да. Ал үчүн сиздерде эң негизгиси сиздин өжөрлүгүңүз, сиздин сабырдуулугуңуз, сиздин максатыңыз канчалык деңгээлде аныкталган. Ошонун негизинде биз акча табуунун системасын коебуз. Кандай системалар болот. Бардыгыбыз эле иштеп жүрөбүз, айлыгыбыз айлыктан айлыкка жетпейт. Кошумча акча тапкыбыз келет, балдарыбызды жакшы жактарга алып баргыбыз келет, туугандарыбыз менен кеңири катташкыбыз келет. Ошол эле учурда акчаны кенен кармагыбыз келет. Үй бүлөлүк бюджетибизде мындай акчабыз дайыма болуп, ошол жакта бир биздин үй бүлөлүк кирешебиз да көп болгонун каалайбыз да. Бирок биз ошого аракет кылбайбыз. Эмне үчүн дегенде, бизди буга чейин акча боюнча билимдерди окутуп, бизге эч ким тарбия берген эмес. Ата-энебиз дагы бизге акча боюнча маалымат берген эмес. Мен ушул жашка келип, апамдан бир дагы акчаны мынтип туура пайдалан деген сөзүн эч уккан эмесмин да. Акча табуунун жолдорун өзүм эле студент кезде эле мен акча табуунун жолдорун билет элем да. Ал учурда эми баягы кара эмгек менен олтуруп алып, тигип, ал учурда билесиздер, жаңыдан швея өнүгүп жаткан учуру болчу. Ал учурда студент болсок, биз тиккенди билбесек дагы түнкү баягы упаковкалардан баштап, азыркы учурда швеянын бардык эмесин билем да. Иштеп көргөм, надомницага чейин иштегем, чоң цехтерде иштегем, заводдордо иштегем. Бир учурда тажайсыздар, ден соолугуңуздар кетет, керели кечке бир эмеде иштей бере турган болсоңуздар да. Азыркы учурда бизде швеяда иштегендер, поварлар, мугалимдер, бухгалтерлер, акушеркалар, медиктер кошумча жумуш катары онлайнда үйрөнүп жатышат да. Эмне үчүн дегенде, алар дагы кошумча өздөрүнүн бир киреше булагын көтөрүш үчүн. Эми сиздер дагы ошондой кошумча кирешени көтөрүш үчүн эң негизгиси сиздерде туура чечим болуш керек. Мен үйрөнөм, мен жасайм, менин колумдан келет. Мен ошол акчаны туура жолун тапкым келет деген айымдар болсо, сөзсүз биз үйрөтөбүз мастер-класстарда, акылуу сабактарда техникаларын, системасын коюп беребиз, сатууга чыгарабыз, практика кылып тартабыз, деги эле акча табуунун жолдорун көрсөтүп беребиз. Ал сиз ким баягы өзүнүн жөндөмүнө жараша болот да.
кээ бири бат алып кетет, кээ бири кеч, кээ бири такыр эле үйрөнө албай коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн баардыгыбыз бирдей эмеспиз. Кээ бир адамдар ички туюму, жан дүйнөсү ошого туура келип калса бат үйрөнүп кете алат. Эгерде андай өзүн ички жан дүйнөсү таза эмес, бирөөлөргө обидалары бар болсо, өзүн кыйналып жүргөн учурлар болсо, стрессте жүргөн учурлары болсо, ал адамдар сатууга чыгууга даяр эмес. Себеби сатуу бул мамиледен турат. Мамилени биз адамдар менен, кардарлар менен, клиенттер менен мамиле куруудан үйрөнөбүз. Сатуу бул биздин башка адамдарга бир туура баалуулукту, туура продукцияны жеткирип берүүдө болот да. Ошон үчүн баардыгыбыз эле сатуучу болууда акырындык, кылдаттык менен окуп үйрөнүшүбүз зарыл. Эгерде биз өзүбүздүн сата турган продукциябыздын дайынын билбесек, ал эмне экенин, ал кантип сатылат, ал кандай курамдары бар, анын эгер курс сата турган болсоңуз, курстун ичинде эмнелер камтылган, ал жөнүндө маалымат билбесеңиздер, анда сиздер сата албайсыздар. Эң негизгиси биз курс ичинде курс сатууда биз продукцияны аныктап чыгабыз, тренерлерди тактап чыгабыз, кийим бул канча жашта, кайсыл аймакта турат, адамдарга эмнелерди үйрөтө алат, ошол боюнча дагы бизде сонун маалыматтар болот да, ошолорду окуп, үйрөнүп, билип туруп анан кийин чыгыш керек да. Эгерде мага болбойбу дейт, мен стрессте жүрөм азыркы учурда дейт. Эгер стрессте жүргөн болсоңуз, сиз сата албайсыз. Себеби бизде стрессте жүргөн эжекелер, айымдар келип атат, бир да сата албай атат. Себеби стрессте жүргөн адамдар эмне үчүн сата албайт? Анткени өзүнүн мээси жайында эмес, элдерге сунуштайын десе, элдер отказ берет да. Себеби ал адам менен адам сүйлөшүп жатканда адамдын энергиясын сезет да. Сиздин энергияңызды башка адам сезет. Телефондо болсо деле, жакын жолугушуп сүйлөшкөн учурда деле, сиздин аураңыз эгер да аябай кыйналып турган учур болсо, сиз 1000 сунуштап ал адам менен аябай жакшы сүйлөшпөңүз, баары бир сиздин энергияңыз сезилет да, сиз адамдарга эч нерсе сата албайсыз. Бул бизде практикада болгон. Айымдар азыркы учурда сата албай кыйналып, өздөрү да кыйналды, биз да кыйналдык да. Себеби ал адам стрессте олтурган учурда бизде баягы адамдарга сүйлөп жатканда адамдар ар кандай болот. Кээ бири аябай жумшак, назик, көңүлү аябай жакшы айымдар туш келип калышы мүмкүн. Кээде негативдүү айымдар туш келип калышы мүмкүн. Кээде баягы урушчак адамдар туш келип калышы мүмкүн, Кээде баягы эркек балдарга туш келип калышы, эркек мырзаларга туш келип калышы мүмкүн. Ошол учурларда эгер сиз стресс абалыңызда өзүңүздү тааныштырып сүйлөшүп койсоңуз, ал бир адам бир эле сөз менен сизди катуу сөз менен айтып отурган болсо, сиз ошол учурда урушуп кетесиз. Сиз сатуучу катарына кирбей каласыз. Сатуучулар булар өздөрү эң биринчи даярдалган адамдар болуш керек. Өзүн өзү эң биринчи даярдаш керек. Бирөөнүн катуу сүйлөгөн корс мамилесине, бирөөлөрдүн баягы негативдүү жазган комментарийине, ушулардын баардыгына даяр болуш керек. Анан отказдар аябай көп болот. Сатуучулук деле өнөрү өтө оңой эмес. Себеби 100 адамга сата турган болсоң, 100 адамды ашып кетсе 10 же 20 эле алат. Калгандары албайт продукциянычы. Ошондой эле биз күнүнө 100, 200, 50, 10 адамдар менен күндө баарлашып олтуруп, аларга сунуштап олтуруп, анан продукциянын баалуулугун ачып берип олтуруп, анан кийин адамдарга сунуштап сатабыз. Эгерде сатуучу болом десеңиздер, анда ушундай практикалардан өтөсүздөр. Сатуучу практикадан өтмөйүнчө сатуучу боло албайт. Жөн эле мен мындай олтуруп эле сатып коем деш, бул туура эмес. Мен 4 жылдан бери тренинг сатып жүрөм, 4 жыл болду. Бизнес тренер Оксана Рыскулованын тренингдерин бүт баарын ошо 4 жыл мурда өздөштүргөн. Тренинг сатып. Ошолдон бери мен деген 20 000, 30 000 деген адамдарды, кардарларды тейлеп, ошолордун ар кандай мүнөздөрүнө чыдап, сабырдуу болуп келип олтуруп, акырында мен өзүм ойлонуп, сатуучу бол курсун практиканын негизинде үйрөтүп чыгыш керек. Айымдар ошону онлайнда олтуруп акча табыш керек деген системаны койдум. Буйруса бизде жакшы курстарда айымдар бүтүп атат. Кайра эле өзүбүзгө ал кыздарды, айымдарды жумушка кабыл алып атабыз. Ал жерде эң биринчи 5 күндүн ичинде бизде 5 күн сабак болот. 5 күндүн ичинде сиздер эң эмоционалдуу мүнөзүңүздөр менен, ой жүгүртүүңүздөр менен иштейсиздер и практика кыласыздар. Сразу практика чыгасыздар. Ар бир адам
өзү жасап көрүп даамын татып жемейинче бул жакта иштей албайт. Мисалы сиздер тамак жасасаңыздар деле тамактын эң биринчи майын коясыздар, этин саласыздар, пиязын, анан улам бар кошулмаларды кошуп, анан тузун саласыздар, анан суусун куясыздар. Ушинтип анан тамак даяр болот, Сатууда деле ошондой процесс кетет. Сиз биринчи акырындап сүйлөшүп баштайсыз, өзүңүздү даярдап баштайсыз. Өзүңүз даяр болуп калгандан кийин анан кийин адамдар менен сүйлөшүп баштайсыз. Анан сүйлөшүп баштаганыңыздарда биринчи отказдар келет, андан кийин анан сиздерде баягы эмоциялар ачылып баштайт да. Адамдар менен болгон кызыгуу, адамдарга болгон сүйүү, адамдарга болгон баягы жөнөкөй өзүңүздөрдүн сапаттарыңыздар, баягы жакшы сапаттар ачылып баштаганда сиздерде энергия чачырап баштайт. Мындайча айтканда, адамдар менен сүйлөшүп жатканда сиздерге энергия келген болсо, анда сиздер сата аласыздар да. Анан эгер адамдар менен сүйлөшүп жатканда сизге отказ бериле, мындай энергия түртө турган болсо, сиз анда ал адамдар менен сатып иштей албайсыздар. Сиздер канчалык өзүңүздөр даяр болгондо, эмоционалдуу түрдө өзүңүздүн баягы денеңизди, сүйлөө речиңизди, ой жүгүртүүңүздү даярдап барганыңыздарда сиздерде сөзсүз сатуу болот. Биз мастер-класста эмнелерди үйрөтөбүз? Мастер-класста мен бүгүн сиздерге жакшы эме түзүп койдум. Сториске белгилейм, эгер ким бүгүн түз эфирге кирген болсо, группа ачабыз. Ким өзүмдү сынап көрөм дегендер үчүн бир группа ачабыз. Группага киресиздер, сиздер админ болосуздар, и ал жактан сиздер биз текст менен ссылка беребиз, ошол ссылканы жаттап алып туруп, анан практика кылып көрөсүздөр. Күнүнө 10 адамга. 10 адамга практика кылып көрөсүздөр дагы, сиздер жасай аласыздарбы, жасай албайсыздарбы сынап көрүңүздөр. Ошентип биз 3 күн сиздерге практикасын берейли. Мен бул нерсени берчү эмесмин, бул платныйда гана берилчү. Бирок сиздерге мен ушуну берейин, сиздер жасап көрүңүздөр. Ким сата ала турган болсо, ошол акысыз сабакты ушул мастер-класс эле сатасыздар кайра эле. Сата ала турган болсо, демек алардын колунан келет. Стористен карап туруңуздар, сториске белгилейм, группада ачып ушакка кошуп коем. Киргениңиздерде аты жөнүңүздөрдү анкета толтуруп туруп, анан сиздерди админ кыламын. Анан сиздер менен байланышта болуп турабыз. Демек, сатуучу деселе сиздер ойлобоңуздар кандайдыр бир товарды сатат экен деп. Кандайдыр бир баягы бизде бар да рынок өзгөчө могу салттуу базар деп коебуз го. Базарга барып бир фрукты саткандарды элестетпеңиздер. Сатуучу бул адамдар менен адамдардын эки адамдын мамилеси туура келсе, биз онлайнда эмне кылабыз? Өзүбүздүн продукциябызды сатабыз. Продукция деп коебуз биз услуга да, мисалы курстарды сатабыз, тренингтерди сатабыз, кандайдыр бир тамак аштын түрлөрүн сатып калышыбыз мүмкүн. Азыркы учурда бизде кулинария боюнча курс ачылды. Биздин сатуучу болуп курстун алкагында түзүлдү. Ал дагы Каныкей деген айымыбыз бүгүн старт башталды буйруса. 100дөн ашык айым жазылыптыр. Мен аябай сүйүндүм. Биринчи жолу онлайнга чыгып жатат. Өзү да аябай активдүү айым. Сиз дагы сатуунун системасын коюп алып, өзүңүздөр баягы эмне кыласыздар? Өзүңүздөр баягы продукцияңыздарды сатууда онлайнда алып чыксаңыздар болот. Ан үчүн эң негизгиси сетевойдо иштеген эжелерде бар да группалары бар, кандайдыр бир товар саткандарда группалары бар. Эми ошолорду обучать этиш керек. Обучение бул адамдарды өстүрөт. Эгерде сиз ал жерде эч кандай маалымат бербесеңиз, ал жерде эч кандай түшүндүрмөлөр жүргүзбөсөңүз, сиздин сатып жаткан товарыңызды эч ким албайт. Сиз качан адамдарга жеткиликтүү тилде, өзүңүздүн сөзүңүз менен, азыр кыргыздарды билесиздер да, орус тилдүү, англис тилдүү адамдарга биз продукциянын өзүнүн этикеткасын же болбосо эмесин жөнөтүп койсок, алар баягы продукциянын курамын жөнөтүп койсок, ал жактан баягы эмесин карап туруп эле окуп чыгып коюшат да. Биздин аудитория кыргыз тилдүү болгондугу үчүн көпчүлүгү орус тилди түшүнбөй калышы мүмкүн, же англис тилин түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз кыргызчалап эле майдалап, түшүнүктүү тилде биз маалымат беришибиз керек. Эми биз кыргыз болуп жаткандан кийин ошондой сөзсүз түрдө өзүбүз изденип таап чыгышыбыз керек. Азыр интернетте маалымат өтө толтура.
YouTube'da, бардык Google'да деле толтура маалыматтар өтө көп. Бирок адамдар ушунчалык жалкоо келишет, өздөрү кирип ошол маалыматты алып окуп чыкпайт. Аябай изденгендер, мисалы мага окшоп бир нерсени табам десе, же Google'дан, же YouTube'дан, же дагы бир программалардан издеп таап, жазып, аны которуп чыгышы мүмкүн да. Мындай изденген адамдар чанда кездешет. Булар ашып кетсе бир 20-30% болсо керек. А калган адамдардын көпчүлүгү биз жалкообуз. Жада калса өзүбүздү деле бир жумуш аткаралы деп атсак, ошону да чала бүтүрөбүз да. Бул өзүбүздүн эле үйүбүздөгү эле болуп турган эле нерселер. Биз качан онлайнга келгенде, онлайн бул аябай эмени талап кылат, убакытты талап кылат. Себеби сиз онлайнда жашашыңыз керек, жашооңуздай телефон менен жашашыңыз керек. Биз азыр телефонубузсуз жашай албай калганбыз да. Дайыма чөнтөгүбүздө интернети бар телефондор жүрөт, WhatsApp'тар жүрөт. Мына сиздер деле Instagram платформага кирип атасыздар. Ошондой эле адамдарда азыркы учурда WhatsApp'та эле бизде 1,5 миллиард, дүйнөлүк рынокто 1,5-2 миллиард адам WhatsApp'та отурат да. Эми биз ошол WhatsApp'та отурган адамдарды кайсыл курстарды алып окуса аларга пайдалуу, кайсыл буюмду алса аларга пайдалуу, эң пайдалуу нерселерди биз аларга сатууга чыгышыбыз керек да. Биз көпчүлүгүбүз эле сатуудан тартынабыз, уялабыз. 2 адам, 3 адам жолугуп калсак сүрдөйбүз. Эл алдында баягы өз оюбузду эркин айта албайбыз. Тойлорго кокустан барып калган болсок, микрофон колубузга келгенде сүрдөйбүз, сүрдөп сөзүбүздү таппай калабыз. Анан ошон үчүн бизде дагы эң негизгиси өзүбүз окутуп тарбиялашыбыз керек. Көпчүлүктүн алдында сүйлөгөнгө, кандайдыр бир кечелерде, мисалы аяштар менен олтурганда, же болбосо туугандардын арасында чогулуп олтурганда, өзү оюң менен өзүң ырда берип ал жерде, же болбосо бир нерселерди уюштура калып, ошондой кылып мындай лидерлик сапатка ээ болуш керек да. Лидерлерди билесиздер да, алдында команда өстүрүшөт, лидерлер жакшы сүйлөшөт, алар ораторлор, лидерлер элди башкара алышат, лидер адамдарды билесиздер, Ошондой кылып сатуучунун өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар. Сатуу бизде азыркы учурда эки сатуу кылсак болот да. Биринчиси бул көрүнбөй сатуу деп коебуз. Бул экрандын аркасында сатуу. Мисалы, WhatsApp'та сиз сүрөтүңүздү койбойсуз. Компаниянын же болбосо өзүңүздүн продукцияңыздын сүрөтүн коюп алып, телефондо адамдарга сунуштап сатасыз. Экинчиси, сиз өзүңүздүн лицоңузду жашырбайсыз, өзүңүздүн личности деп коет да, өзүңүздү рынокко алып чыгасыз. Сиз ачык сатасыз. Эки сатуу бар. Көрдүңүздөрбү? Эгер сиз жол салынган же өзүңүздү алып чыккыңыз келбесе, анда ошол көрүнбөй эле WhatsApp'тан эле мындай эле телефон чалуулар менен иштесеңиздер болот. Сатууда биз эң негизги куралдар бар да, ошол куралдарды аябай мыкты өздөштүрүшүбүз керек. Бул эң биринчиси үндү тарбиялаш керек, сүрдү жеңиш керек, сүйлөө чеберчиликти өстүрүш керек, элдер менен мамиле курууну аябай жакшы өздөштүрүшүбүз керек болот. Мастер-класста негизгиси сиздерге тапшырма, эртең 5 адамга өзүңүздөр жөнүндө тааныштыруу жазыңыздар. Ким 5 адамга өзүнүн жөнүндө тааныштырууну жазган болсо, сториске сөзсүз түрдө белгилеп туруп, мен 5 адам менен тааныштым деп туруп жөнөтүңүздөр. Кааласаңыздар сүрөттөрүн дагы салып койсоңуздар болот. 5 адам менен таанышасыздар. Ким жасаган болсо, стористен карайм. Сиздерге тапшырма берип атам. Азыр бул дагы мастер-класстын өзгөчөлүгү эмне? Сиздер жасап көрүшүңүздөр керек болот. Сиздер жасай албасаңыздар, же текеберчиликке салып, койчу бул түз эфирде катыштым эле, жасабай эле коеюнчу десеңиздер, анда жаңылышасыздар. Анда мастер-класска отурбай эле коюңуздар. Андай жасай албай турган болсоңуздар, түз эфирлердин сиздерге эмне кереги бар? Эгерде сиздер рынокко өзүңүздөрдүн кандайдыр бир онлайнга өзүңүздөрдү алып чыгам десеңиздер, анда эң бир кичинекей майда нерселерден баштай бериңиздер. Бул эми кичинекей эле нерселер да, өтө чоң нерселерди сиздерге бербейбиз. Мастер-класста биз дагы эмне кылабыз? Эки нерсени бердим. WhatsApp группаларда сиздер WhatsApp группада админ болосуздар, 10 адамга өзүңүздөрдүн
биз берген мастер классты эле кайра реклама кылып көрөсүздөр. Болот бекен, болбойт бекен сынап көрөсүздөр. Экинчиси 5 адам менен таанышасыздар өзүңүздөр жөнүндө кыскача. Ал адам жөнүндө да маалымат аласыз, сиз өзүңүз жөнүндө да тааныштырасыз. Экөөңүздөр бири-бириңиздер менен таанышасыздар. Анан Инстаграмга таанышканыңыздардан сүрөткө тартып алыңыздар, ал айымды же ким менен сүйлөштүңүздөр. Түз эфирде сүйлөшүп атканыңыздар тартып алыңыздар. Эгер видео звонок менен болсо абдан жакшы болот. Эгерде телефондон болсо, анда мен телефондо сүйлөштүм деп скрин кылып туруп, биздин баракчаны белгилейсиздер дагы сториске жүктөп коесуздар, өзүңүздөрдүкүнө. Биздин аккаунтту белгилеп коесуздар, сатуу менеджер деген. Анан биз сиздерди көрөбүз, ким канчалык деңгээлде аткарып жатат. Биз 30 мүнөт түз эфир өтөбүз, 2 мүнөттөн кийин эфирибизди жыйынтыктайбыз, суроолорго эми кезекти беребиз. Ооба, Инстаграмдан ушул баракчаны белгилейсиздер, сатуу менеджери деген баракчаны белгилейсиздер. Эми суроолорго кезекти берели. Кимде кандай суроо болуп жатат? Батыраак жазганга аракет кылыңыздар. Суроолорду жазабыз. Живой таанышсак болобу дейт. Эгер сиз Бишкек шаарында болсоңуз, келсеңиз болот. Онлайн кантип акча табууга болот дейт. Онлайн акча табууга болот, албетте биз сатуу менеджерлигинде сиз кайра продукция сатуу менен акча табасыз. Азыркы учурда онлайн иштеген өтө жакшы. Кантип таанышабыз, ким менен таанышабыз дейт. Анар кылы дейт. Сиз кечик кирип калдыңыз окшойт, Инстаграмдан таанышабызбы? Жок. Таанышууну сиздер Инстаграмдан эмес, WhatsApp'тан таанышыңыздар. Мен онлайнга азыр кое туруңуздар, сурооңуздар. Мен онлайнга кызыгам, бирок эмнеден башташты билбей жатамын дейт. Мастер-класска катышсаңыз дагы улай үйрөнөсүз. Өзүбүздү менеджер катары тааныштырабызбы клиенттерге? Ооба, сөзсүз менеджермин деп айтыңыздар. Себеби адамдар качып түшүнбөй калбасын. Мен азыркы сатуу менеджерлигинде практикадан өтүп жатам деп тааныштырасыздар. Салам, мен 20 мүнөттөн кеч калдым. Башында кандай маалымат болду? Эми эфирди кайрадан башынан көрө аласыздар, сактап коем. Сүрөт, видео монтаждоо дегендер ал отдельная тема. Инстаграмданбы дейт. Кааласаңыздар Инстаграмдан таанышыңыздар, кааласаңыздар WhatsApp'тан таанышыңыздар, кааласаңыздар Телеграмдан таанышыңыздар, кыскасы мага таанышыңыздар. 5 адам менен эртең таанышыңыздар. Эртең түз эфирде сиздер эмоцияңыздар кандай болду, мен сурайм. Мастер-класс болуп жатат азыркы учурда. Мен азыр мастер-класста сиздерге тапшырма берип атам. Ошол тапшырмаларды аткарасыздар. Азыр мен сториске да чыгарам, и группаларга да таштаймын. Ким WhatsApp группада жок болсо, менде телефон номери жазылуу. Карап жазып, группага кошуп кой деп Инстаграмга директке же комментарийга жазсаңыздар, номерлериңиздерди калтырсаңыздар, WhatsApp группага кыздар кошуп коет. Же болбосо ушул видеонун алдында, эфирдин алдында сөзсүз комментарий бөлүмүнө номерлериңиздерди калтырып, мен практикадан өтөмүн деп туруп жазсаңыздар, сиздерди кыздар кошуп алышат. Эгер стористе кире албай калсаңыздар. Суроолорду жазабыз. Бизде 2 мүнөт убактыбыз бар дагы. Ушул сакталган эфирдин алдына жазыңыздар, номерди. Азыр кыздар бош ойдот, бош керек, менеджерлер азыр алар сатууда жүрүшөт. Алар азыр
ашкана курсун сатып атышат. Азыр саат 22:00 аларда бизде сабак башталып кетет. Макул, анда мен сиздер эгерде сурооңуздар жок болсо эфирибизди жыйынтыктайлы. Буюрса мен сиздерди күтөмүн. Эртеңки эфирде ошол берилген тапшырмаларды аткарып, өзүңүздөрдүн эмоцияңыздарды бизге айтып бересиздер, Мен да өзүмдү сынап көрүңүздөр. Макул, анда эфирди өчүрдүм. Жакшы эс алыңыздар. Эртеңки эфирде көрүшкөнчө аман эсен жолугушалы.